Жашоонун өзү чоң бакыт болсо, турмушта караңгыны агартып, көңүлдү жарыктандырып, жүрөккө аарулук тартуулаган нерсе бул сүйүү. Сүйүү адамдагы эң ыйык таза сезим. Сүйүү бул жарым ыйман менен барабар. Анткени сүйүү көз карашы менен караган инсандын колунан жамандык иш келбейт. Бүтүн дүйнө үчүн сен катардагы адамсың. Ал эми сүйгөн адам үчүн сен бүтүндөй дүйнө болушуң ыктымал. Бирок чын сүйүү бир гана көөдөнү дүйнө иштеринен оолак, ыкласы таза адамдын колунан келет. Мындай сүйүү аңыз болуп айтылып урпактан урпакка калат. Бүгүнкү бир китептин баянында дал ошондой үлгүлүү сүйүү окуясын тааныштыруучу китеп жөнүндө болмокчу. Бул китептин негизи Халид Эртөгүрул агайыбыз айткан сүйүүнүн мындай азыркы учурда болуп жаткан нерселерге салыштырып жана ушул китепте ушул азыркы мезгилдеги менен мурдагы сүйүүнү салыштырып ошондой мурдагыдай сүйүү болсун деп жазган экен бул китепте. Бул китепте Хикмет мырза менен Ифет айымдын сүйүүсү аябай даңазалуу сүйүү болгон. Бири-бирине кыйналып, абдан оор жагдайлардан өтүп жетишкен. Хикмет мырза менен Ифет айым экөөнүн айырмасы абдан чоң. Хикмет мырза жөнөкөй эле үй бүлөдө жашайт. Ал эми Ифет айым болсо бай үй бүлөдө жашаган үчүн Хикмет мырзаны Ифет айымдын ата-энелери үйүндөгүлөрү жактырбаган үчүн бул Ифет айымга жетиши абдан кыйын болгон. Бирок кандай учур болсо дагы экөө бири-бирине жетип, бири-бирин табышып, жакшы жашап калышкан. Чыгармада ар бир адам сүйүүнү өмүрдүк бакытты жалгыз гана куруусу үчүн бул туруктуулук, тоскоолдуктардан өтө билүү керектиги айтылат. Мындан сырткары окурманды таасирлендирип, бирде ыйлатып, бирде кубанткан учурлар бар. Бул негизи Хикмет мырзага Ифет айымдын эң акыркы жазган каты мындай болгон. Хикмет, мен турмушка чыгып жатам. Бул сага жазган эң акыркы аянычтуу катым деп жазган. Мен турмушка чыгып жатам деп эң акыркы жазган катындан кийин Хикмет мырза бир чоң КамАЗдын астында калып кетет. Астында калып кеткенде Ифет айым бул нерсени, бул кабарды 1-2 күндөн кийин угат. Уккандан кийин чынында Ифет айымга аябай аянычтуу болот. Ифет айым кыйналып, ыйлап, бирок ошол Хикмет мырзага бара албайт да. Бул жерде Ифет айымдын жакшы бир сөзү бар. Бул жерде Хикмет мырза авария болгон учурда, КамАЗ депсеп кетип, буттары кесилип кеткен учурда, ошол жерде Ифет айым "О Раббим, ага бир нерсе болсо дагы менин да жанымды ал" деп дуа кылган. Ошол жерде ушундай чагылдырылган. Ошондуктан эки ашыктыктын ушундай орчундуу окуялардан кийин дагы мындай бөлүнүп кетпестен экөө бир үй бүлө болууга жетишти. Ушул китепти окуп, негизи эле бардык жаштар чыныгы сүйүү кандай экенин ушул китептен кийин байкаса болот. Бул китепте аябай таасирленген окуялар көп. Кандай десем, бай менен кедейдин айырмасы, жакшы менен жамандын айырмасы баарыны ушул китепке чагылдырып, Халид Эртөгүрул агайыбыз жазып кеткен. Аталган китептин автору педагог жазуучу Халид Эртөгүрул Туркиянын Адьяман шаарында туулган. Гази билим берүү факультетинин билим берүү жана илимдер бөлүмүн бүтүргөн. Сакария университетинин социология бөлүмүндө үй бүлө жана жаштардын байланышы боюнча докторлук даражасын алган. Учурда 68 жашка чыккан жазуучунун мындан сырткары кыргыз тилине которулган "Өзүн издеген адам", "Соңку дем", "Ыйманга суусаган жигит", "Айсел", "Жанан", "Өмүр тоскоолдугун жеңип" аттуу китептери бар.